Ассаламу алейкум. Сіздер менен мен Ақтілек Қапаров. Бүгін сіздерге өте ыплас маңайдағы қаттың арқасы менен кимдин кантип жоопту кызматка барганы тууралуу кеп курмакчымын. Анда кеттик. Бул Facebook колдонуучулардын бири Марат Абдуллаев. Бул болсо 2021 жылы январда мени келекелеген анын аты. Мынтип жазат. Ты гандон использованный, удали свой пост. А мүмкүн Марат француздардын фантаз жазуучусу Ив Гандон жөнүндө сөз кылганбы дедим. Андай эмес экен. Ошон үчүн мен анын аккаунтун текшерип көрүүнү чечтим. Бул Марат Абдуллаевдин Одноклассниктеги баракчасы. Сыягы бул кайсы бир адамдардын шаан чөкөттөгү сүрөтү. Арасында биздин каармандар бар. Марат Абдуллаев менен Орозбек Жапаров. Орозбек Жапаров кадимкеле президент Садыр Жапаровдун кара чечеке бир тууган иниси. Ал эми соц тармактарда Орозбек Жапаров аны жакын досум деп белгилеген экен. Мүмкүн ошон үчүн оозу кышык болсо да байдын угулу сүйлөсүн дегендей. А бул каарманыбыздын башка сүрөтү. Абдуллаевдин катарында Азамат Муканов. Арине, августтун башында Азамат Муканов Саламаттык сактоо министрлигинин карамагындагы медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун төрагалыгына дайындалган. Марат Абдуллаев мында Азамат Мукановду досум деп сыпаттайт. Демек, Марат Абдуллаев, Азамат Муканов, Орозбек Жапаров жакшы тааныштар же достор деген жөнөкөй жыйынтыкка келдим. Алардын бирге түшкөн сүрөттөрү да арбын. Бул сүрөттү 2018 жылы жарыялашыптыр. Марат Абдуллаев, Азамат Муканов, Орозбек Жапаровдун отурушун көрүп турабыз. А муну 2017 жылы жарыялашыптыр. Бул дагы отуруш маанайдагы сүрөт. Кадрда кимди көрүүгө болот? Туура баамдадыңыз. Азамат Муканов менен Орозбек Жапаровду. Кептин тузу дагы алдыда. Марат Абдуллаев бул сүрөттү 2015 жылы жарыялаптыр. А комментарийде сүрөт 2005 жылкы экенин жазат. Биз бул сүрөткө Абдуллаев, Муканов, Орозбек Жапаровдун жаш кезинде түшкөн деп ойлойбуз. Достор, биз орой одоно мүнөздөгү каттын аркасы менен мамлекеттик деңгээлдеги кадрлык дайындоолорду аныктадык десек болот. Саламаттык сактоо министрлигинин карамагындагы медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун жаңы төрагасы Азамат Муканов президенттин бир тууганынын көздөй кишилеринин бири болуп чыкты. Биздин бүгүнкү каарманыбыз мансаптык тепкичке кантип көтөрүлгөнүн билүү үчүн Мукановдун биографиясына келели. Соц тармактагы өз баракчасында Азамат Муканов Санташтын орто мектебинде окуганын белгилептир. А Санташ мамлекет башчы Садыр Жапаровдун киндик каны тамган журту. Расмий биографиясында Мукановдун өз ишмердигин 2000 жылдан тарта Ысык көлдөн баштаптыр. Эми ушул жерден кунт коелу. Садыр Жапаров 2021 жылы 28 январдан тарта расмий түрдө президенттик милдетине киришти. Үй бүлөлүк башкаруу эмнеге алып келерин, аягы эмне менен бүтөөрүн жакшы билебиз. Андан көп өтпөй, тагыраагы ошол эле жылдын февралында Азамат Муканов Саламаттык сактоо министрлигине караштуу фондко тиешелүү чыгымдарды аудиттөө жана анализдөө бөлүмүнүн башкы адиси болуп чыга келет. Ал кызматта деле көп кармалбаптыр. Себеби 2021 жылдын июль айында Чүй аймактык башкаруу фондунун директорлугуна дайындалат. Анан эле 2022 жылдын августунда Азамат Муканов Саламаттык сактоо министрлигине караштуу фонддун төрагасы болуп калганы чоң суроо жаратат. Урматтуу бурадар, сыягы биз бийликтегилердин кадрлык башаламандыктарына таң калбай да калдык. Түңүлдүк, түкүрдүк. Бирок болбой эле ушинтип жогорку кызматка өздөрүнүн досторун, жердештерин, туугандарын дайындай берүүчү болушту. Элдин балдарычы, бийликтегилердин чачпагын көтөрүшкөн фейктер, троллдор мындайда Азамат Мукановдун өмүр бою ушул кызматты аркалап келген эмгеги бар. Татыктуу, туз жалагыла, бузукулар дегенден башка не дейт эле. Аныгында Садыр Жапаровдун курчоосунда түү деген түкүрүктү жерге түшпөй кургаган ооматтуу адамдардын арасынан Муканов эле жалгыз дейсизби? Жок. Маселен, 2020 жылы Садыр Жапаров эки бирдей кан кудасын дароо май челпектүү кызматка орноштура салганы коомчулукка дайын. Турузбек Түменбаев УНА мамлекеттик мекемесин жетектесе, Таштанбек Каймазаров мамлекеттик миграция кызматын башкарбады беле. Вы еще не стали президентом, а уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях.
Инстаграмда жазып суроо. Бар андай катачылык бар, мойнума алам. Мен танбайм. Бирөө алыс кудам болот, бирөө жакын кудам болот. Кийин 2021 жылы апрелде Алмазбек Акматов деген дагы бир кудасы эсеп палатасына жетекчилигине дайындалган. Ошол эле айда 4-чү кудасы Айдар Адылбеков Чыгыш электронун ген директорунун орун басарыгына жеткен. Ал эми өткөн жылы президенттин кан кудасы Акылбек Түмөнбаев парламент депутаты болуп калды. Мен Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич жогору Ушул жылдын 3-августунда болсо Садыр Жапаровдун бир тууганынын жакшы таанышы же болбосо досу кайсы кызматка жеткенин жогоруда баяндап бердик. Сөз соңунда эмне дейли? Кадрлар баарын чечет. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин үдүктөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.